ушул заманда дейт, бай адамдар кедей адамдарды жек көрүп калды дейт. Ошол себебинен өзүнүн динин коргош үчүн мусулмандын бай болушу шарт болуп калды дейт. Мен ушул нерсе алып келатам мынакей. Мындай акыртуу келип туруп эле бул дүйнөнүн кадыр баркы мал мүлктүү адамдан болуп калды. Дагы бир сөздү унутпашыңар керек да. Колунда токочу бар бала эмне болот? Сүймөнчүктүү болот экен. Мусулман дайыма аракеттин үстүндө, идеясынын үстүндө, койгон максатынын үстүндө дайыма алдыга жылганды үйрөнүш керек. Дайыма өзүңөрдүн жашооңорду пландаганды үйрөнгүлөр. Дайыма жашооңорду субханалла ушундай бир кичинекей бир кагазга түшүрүп, мен мынча жылда планым момундай. Мисалы эң эле жөн мынчалык бир кичинекей бир эме кылам, бир сарай курам, же болбосо бир бизнес кылайын деген оюм бар деп, могул жерде дайыма мындай нерсе ойлонуп, ошону көздөп жүткүнүп туруш керек. Бул жүткүнүүнү эч ким тыйган эмес.